سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك. Uyqudan turganda айтылган дуалар. Хузайфа ибн Яман радияллаху анху айтты. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам уйкудан турганда мындай деп айтат эле. Бизди өлтүрүп кайра тирилген Аллахка мактоо шүгүрлөр болсун. Жана кыяматта кайрадан тирилип ага гана кайтабыз. Алхамдулиллахи аллази ахяна ба'дама аматана ва илейхин нушур. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты. Уйкудан ойгонгон адам мындай деп айтсын. Аллахка мактоо шүгүрлөр болсун. Ал менин денемди сак саламатта кылды. Мага жанымды кайра кайтарды. Жана аны эскерүүгө мага мүмкүнчүлүк берди. Алхамдулиллахи аллази афани фи жасади ва радда алайя рухи ва азина ли би зикри. Дуада камтылган пайдалар. Адам баласына өмүр бергенде, өлүм бергенде жалгыз Аллах. Адамдын уйкусу кичине өлүм сыяктуу. Ал эми уйкудан ойгонуусу, анын жаны денесине кайтып, кайра тирилгени сыяктуу. Аллах Таала адамды уктаткан сыяктуу эле, анын ажалы жеткенде жанын алат. Уйкудан сак саламатта ойгонуу Аллахтын пендесине кылган ырайымдуулугу. Канчалаган адамдар уктаган бойдон бул дүйнөдөн өтүп кетишти. Уйкудан ойгонуп жаңы күндү тосуу. Бул Аллахтын пендеге берген дагы бир мүмкүнчүлүгү. Канчалаган адамдар мындай мүмкүнчүлүктөн да кур калышты. Мусулман адам ойгонгондо биринчи эле алхамдулиллах деп Аллахка мактоо шүгүрлөрдү айтып турат. Анткени Аллах Таала аны уктатып эс алдырды. Ага дагы бир күндүк өмүр берип, анын жанын кайтарды. Жана Аллахты эстөөгө мүмкүнчүлүк берди. Аткан таңды Аллахка шүгүр айтуу менен баштоо бардык жакшылыктардын башаты. Ким ар бир күнүн Аллахка шүгүр айтуу менен баштаса, анда Аллах Таала анын иштерине ийгилик, рызкысына жана ошол күнүнө береке берет. Ошондой эле анын ден соолугун чыңдап, аны сак саламатта кылат. Уйкудан туруунун адептери. Биринчи, эртең менен эрте туруу. Мусулман адам таңдын атышы менен туруп, багымдатты окуйт. Муну менен Аллахтын алдындагы парз милдетин аткарат. Ошондой эле эрте турган адам көптөгөн жакшылыктарга жетет. Мына ошол жакшылыктардын бири туурасында пайгамбарыбыз бир хадисинде: "О Аллах, менин үммөтүмдүн таңына береке бер" деп биз үчүн Аллахтан береке сурап дуа кылган. Ислам алымдарынын бири Ибн Хаджар бул хадисти мындайча баяндаган: "Рызкы багымдаттан кийин бөлүштүрүлөт. Ал эми адамдын кылган иш-аракеттери күндүн акыркы бөлүгүндө асманга көтөрүлөт. Кимде ким ушул убакыттарда ибадат кылса, анда Аллах анын рызкысына да, иш-аракеттерине да береке берет." Ал эми башка бир хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: "Уктаган кезде ар бир адамдын желкесине шайтан 3 түйүн түйөт. Ар бир түйүндү уруп, түнүң узун, бир аз уктай тур" дейт. Эгерде ал ойгонуп Аллахты эстесе, биринчи түйүн чечилет. Даарат алса, экинчи түйүн чечилет. Намаз окуса, үчүнчү түйүн чечилет. Жана ал өзүн сергек, жайдары сезет. А эгер мындай кылбаса, анда ал эч нерсени жактырбай, шалдырап турат. Экинчи, уйкудан турганда айтылган дуаларды окуу. Жогоруда келген дуаларды уйкудан турганда дайым айтуу керек. Эгерде адам ар бир күнүн Аллахты эстөө менен баштаса, анда Аллах Таала анын ошол күнүн берекелүү, ийгиликтүү кылат жана аны ар кандай жамандыктардан сактайт. Үчүнчү, уйкуну ачыш үчүн бетти сүрүү. Бул дагы уйкудан турганда аткарылган сүннөттөрдөн болуп саналат. Бул туурасында пайгамбарыбыздын аялы Маймуна энебиз мындай деп айткан: "Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам түн ортосунда ойгонуп, уйкусун ачыш үчүн отурган абалда бетин сүрчү эле." Төртүнчү, уйкудан турганда колду жуу. Бул туурасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтты: "Араңардан ким уйкудан турса, анда даарат алган идишке колун салаардан алдын колун 3 жолу чайкасын." Бешинчи, мисвак менен оозду жуу. Хузайфа ибн Яман радияллаху анху айтат:
Пайгамбарыбыз түндө уйкудан турганда оозун мисвак менен жуучу. 6. Мурунду чайкоо. Бул туурасында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан: Эгерде кимиңер уктап турсаңар, анда мурдун 3 жолу чайкасын. Чындыгында шайтан адамдын мурун көңдөйүндө түнөйт. 7. Түндө ойгонгон болсо, дуа кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Кайсы пенде болбосун, кечинде даарат алып жатып, түндө ойгонгон болсо, жана Аллахтан бул дүйнө же акырет жакшылыктарын сураса, анда ага сураганы берилет.